Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, достар, катталчылар. Ошентип Нокен району Ленинжол Дамаш айылына келдик, достар. Палбандардын айылына келдик. Бул жерде жанагы атактуу Улаш Абанын баласы Түгөл аканын жанында турабыз азыр. Ушул жакшы аттын балдарынан бирөөнү сатам дедиле, жетип келдик. Буйруса. Түгөл ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Тынчсыз бака? Жакшы, рахмат, жакшы. Түгөл ака, бул өзүңүздүн аттарыңыздан, буйруса. Сатылат. Анда бир четинен баштадык бул аттын маалыматын айтайлы ака. Аттын жашынан баштайлы биринчи эле. Бул аттын жашы жаңасы. 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 Жашына 4 жаш. 4 жаш, жакшы экен. Бою чоң экен, достор. Бою канча чыгып калат ака? Боюн 1.60 чыгып калат. Бою 1.60. Бою 1.60 ака. Жакшы. Түгөл ака, эми сиздерден дагы бүт колуңуздардан жакшы аттар чыккан, жанагы Маршал, Тайсон, Хан көп аттар чыкты. Бул деле өзүңүздүн ошого үйүрүңүздөн чыккан кулундарданбы? Ооба, өзүнүн. Бул атасы Карат эле. Карат. Чым Карат, ал Өзбекстанга кеткен. Өзбекстанга сатылып кеткен. Өзбекстанга кеткен. Буну Кызылчтакта Жанар деген досум бар, ошо ал ушака саткан да. Кыйын гажир жылкы эле. Кыргыз жылкы да эми булар. Аралашмасы жок, мукура кыргыз жылкы. Таза кыргыз дең, Затли ат деп коет го өзбектер. Заттар ат дегендей. Заттуу, таза кандуу, бышык да мындайча айтканда. Өзү негизи жалаң эле өзүбүздүн кыргыз жылкыларын кармайсыздар, Жанагындай Аргын, Польша жок, Ооба, жылкы кандай жолотпойбуз да биз. Мына чыдамдуу келет да, тоо ташка ылайыктуу, ысык сууга үшүбөйт. Адырданбай, талыкпайт да буларчы. Эми тоо ташта жүргөнбүз. Жакшы. Түгөл ака, ат эми кол бала болсо, туулгандан бери билесиз да кандай экен. Ат жакшыбы? Ат жакшы, Кудай кааласа жакшы, Кудайга шүгүр. Жанагы баштары, эмелер жакшы, зардасы жакшы. Путу колу, жанагындай травмасы, жашында алган жаракаты жокпу? Жок, андай аксак тексеги жок. Кудай кааласа ден соолугу жакшы ат. Макей, сөздү уктуңуздар. Түгөл ака өзү маалыматын берди. Анда эмесе мен жакыныраактан аттын да кабактарын көрсөтөйүн. Мына көкүрөк төштөрү, буту колу. Макей, бутунда эч кандай травма жок экен, негизи көрүнбөйт. Таза кыргыз жылкы. Түгөл ака, бул аттын баасын канчага коесуз ака? Аттын баасын жөндү эле коюп атам, баягынтип эми элге дагы караш керек. Эл ала турган сен, сурай турган, ала турган дагы эле айтам эми. Эми ат жаш, улака 2 жолу салынды. Аяк бекитип жүрдүк эле. Кече базар болгондо жипромду таксыр бала бар экен. Мики деди, тынчтык деген буга. Балдарга берди эле, бир көтөрүп түшүрүп алды. Арасы айырды. Каттуу ат салмай болот деген. Талаш дең, Көтөргөнгө карабай деген. Көтөргөнгө караса ат салат. Ошентип түшүрүп алды да. Ооба, негизи Түгөл ака, жанагындай да аттын жетип барганында да, анан ашып чыгышы эми ал аттын иши эмес да. Атты ушундай салсаң, аракет кылып турса, түз. Ынтылып турса, буйруса ат жакшы, Ооба, аракети жакшы, Кудай кааласа жакшы. Макей Таза кандуу кыргыз жылкы өзү. Карабай жылкыларда. Аттын болушу ушу. Анан дагы көрөт, жактырып көрөт, минип көрөт. Кааласа улакка салып көрсүн, кызыккандар болсо. Макей достор, негизи Алла ыраазы болсун, Түгөл ака. Өтө мындай жакшы баа койдуңуз чынында. Жаш нерсе экен, бою башы мындай көрүнүп турат. Негизи ар атты барып мактай бергенден алыспын, жакшы мындай жөндүү койду, акчасын дагы. Буйруса, мына экрандагы номерлерге чаласыздар. Түгөл аканын мындай өзүнүн колунан чыккан, мына буйруса башка бир палбанга барса да кызмат кыла турган ат экен достор. Ошол, эмне дейбиз? Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр, саудалашыңыздар.
айтты, салып көріп алсаңыздар болады деді. Өте бағаныз дағы жөнді қойды. Түгел ака, Алла разы болсын. Содаңызға берек ака. Рахмат ака. Адрес шу Нокенде тұрады достар. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракатух.